Роза, мен азыр Батирдин бааларын карап жүрөм да, анан эме түшүнбөй атам да, ар жыл сайын баас өсүп жатат да, 1 чаркы метр $1000 ашып кетти да. Эми азыр алса кеч эмеспи? Кеч эмес, азыр биз госрегистрден акыркы алган статистика боюнча баа кайра эле өсүп жатат. Эгер азыр алсаңыз, ал дагы өсүп кетиши мүмкүн. 1 жылдан кийин балким бул баадан да кымбат болуп кетиши мүмкүн. Аны эч ким бүгүнкү күндө айта албайт. Көптөр кеч болуп калды деп коркушат. Бирок азыркы күндө эгерде сиз өзүңүз үчүн батир алып жаткан болсоңуз, анда азыр сатып алыш керек. Эмнеге дегенде, коррекция болгон учурда деле силер 5 жыл, 10 жылды карай турган болсоңуздар, ошол убактарда баа өтө өсүп кетиши мүмкүн. А эгер баалар түшүп кетсечи? Эсиңдеби, 2015-жылы баалар түшүп кеткен. Азыр сатып алып, анан өкүнүп кетпейинби? Ооба, арзандаган учурлар болгон Бактияр байке. Бирок сиз эмне үчүн алып атасыз? Эгер сиз өзүңүз үчүн алып аткан болсоңуз, бул батирди бүгүнкү күндө арендага алып жашагандан көрө сизге наоборот пайда болот. Мыкты учурду күткөндөр көбүнчө баа көтөрүлгөндөн кийин сатып алышат. Ал эми өз убагында алган адамдар азыр батирде жашап атышат. Башкысы максатыңды түшүнүү жана ошол максатка жараша сатып алуу керек. Экинчи рынокто баалар өсөбү? Менимче кымбаттап жаткандар жаңы курулуштар эле го. Бүгүнкү күндө Бактияр байке бүткөн үйлөрдүн баасы 30% кымбаттады. Эмнеге дегенде, көп инвесторлор бир комнаталуу батирлерди алып, ремонт жасап, арендага көп бере баштады. Өзүңүз билгендей, бизге мигранттар көп келди, бул Россиядан келгендер, ошолор ошол квартираларды көп убакытка алып атышат. Ошондуктан кымбат болуп атат. Эгерде сиз ижарадан пайда көргүңүз келип жаткан болсо, анда бир бөлмөлүү батирлерди көбүрөөк сатып алыңыз. Эмнеге дегенде, бир бөлмөлүү батирлерди студенттер, жаш үй бүлөлөр көп убакытка алышат. А жаңы курулуштарда эмне артыкчылык бар? Жаңы үйлөрдө сиз экинчи рынокко караганда 30-40% арзаныраак аласыз. Табигый өсүш менен алар үй бүткүчөнүп 1 жыл, 2 жылдан кийин ал бүгүнкү рыноктун баасына көтөрүлүп калат. Андан сырткары жаңы үйлөрдүн планировкалары жакшы. Бул индивидуалка болуп эсептелинишет. Чоң кухнялары менен, ложалары чоң, комнаталары чоң. Ал жерде каалагандай кылып тандап алып, өзүңүзгө ылайыктуу кылып ремонт жасап, өзүңүзгө ылайыктуу кылып планировкасын деле алмаштырсаңыз болот. Жаңы курулуш бул акча салууга жакшы мүмкүнчүлүк. Бирок эң башкысы курулуш компаниясынын тандоо керек. Алардын документтерин жана мөөнөтүн текшергиле. Жалгыз эмес, коштогон адистер менен алуу эң туура чечим болот. Мен баары бир корком, ошо ипотеканы алып, жарым өмүрүмдү төлөп өтөм го. Азыркы учурда эгерде сиз квартира снимать этип жашап аткан болсоңуз, анда ипотека менен үй алып алып, ошол төлөгөн аренданы өзүңүздүн квартираңызга банкка төлөп болсо деле үйлүү болуп калганыңыз жакшы. Эгерде сиз ай сайын ижара төлөп жаткан болсоңуздар, ипотека менен салыштырып көргүлө. Кээ бир учурда ипотека көп учурда ыңгайлуу болуп калышы мүмкүн. Бизде ипотека алуу кыйын дешет. Чын эле алууга болобу? Ооба, ипотекага алуу кичине кыйын болуп атат. Ал жерге сиз бүгүнкү күндө мамлекетте иштешиңиз керек, жоксо жеке мекемеде иштеп, так документацияңыз боюнча айлык акыңыздын документацияларын топтошуңуз керек да. Бирок мамлекеттик деле госипотека бүгүнкү күндө иштеп атат, ошол жерге барып деле алсаңыздар болот. Алардын бүгүнкү күндө ставкалары 8%, 4% системалар бар, көбүрөөк программалар бар. Ошол боюнча алардын офисине барып деле толук маалымат алып, ошол жактан деле үй алсаңыз болот. Эгерде сиз мамлекеттик кызматта болсоңуз, ГИКтин программаларын сөзсүз карап көрүңүз. Бул ишенимдүү жана реалдуу мүмкүнчүлүк. Анан кайсы жакта алса жакшы? Бишкектенби же башка жерде алса дагы болобу? Туура айтасыз, Бишкекте баалар кымбат, бирок ошого жараша бизде бүгүнкү күндө баардык эле бул биздин борбор кала болгондуктан баардык Бишкектен квартира алгым келет деген үчүн баягы сатып алуучулар деле көп да. Эгерде сиз өзүңүз үчүн жашаганы дей турган болсоңуз, Жалал Абад, Ош, башка шаарлардан алсаңыз болот, жашай турган болсоңуз. Бирок эгерде инвестиция жасайм десеңиз, Бишкектен мындай айтканда совет бермекмин. Эмнеге дегенде, бул жерде сатып алуу келишимдери көп болуп жүрөт. Сиз эмнеге керек экенин так түшүнүп алышыңыз керек. Жашайсызбы, ижарага бересизби, сата аласызбы? Ошого жараша аймак жана батирдин түрү тандалат. Макул, бирок жалгыз сатып алуу коркунучтуу. Бир нерсени унут каламбы, документтери туура эмеспи деп ойлойм да. Ошондуктан ОСК командасына кайрылсаңыз болот, Бактияр байке. Ал жакта бүгүнкү күндө мыкты специалисттер, мыкты юристтер иштеп атат. Алар сиздердин үй алуу баштагандан баштап сиздин колуңуздан жетелеп алып, курулуш компанияларга алып барып, документациясын текшерип, карап, планировкаларын тандап бергенге жардам берет. Жана жада калса, госрегистрге чейин сизди алып барып, регистрация кылып, колуңузга документ алгычан да жаныңызда болот. ОСК менен батир сатып
сатып алуу бул коопсуз жана жөнөкөй жол. Биздин юристтер менен бирге барып текшериңиз. Батирди сатууну келишимди биз сизден тандоодон тарта мамлекеттик каттоого чейин коштоп жүрөбүз. Роза, сага чоң рахмат, бүт баарын түшүндүм. Ошо силердин командаңа чоң рахмат. Бар болгула, бир болгула. Демек, бул видео формат сизге жакса, ошол каналга катталгыла, комментарий жазгыла, кандай суроо силерде калса, бүт бара маалыматты беребиз кийинки видеолордо. Ай, кыргызча сүйлө. Кыргыздын баласыңбы, давай кыргызча сүйлө. Бул акча салууга акча салууга. Эсиңдеби?